Assalamu alaikum. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Мен айта турган оюм, сөзүм акыркы убакыттарда көп сөздөрдү угуп, ар жерде кандай жаңылыктарды угуп көргөн эми чыдамым кетип калды. Алардын бардыгы туура азыр менде достчулугумда Facebook'та бар, анын эжелери бар, достору бар, жана башка жакын туугандары бар дегендей. Бирок мен туура түшүнгүлө аргасызмын. Ошол силер колдоп аткан инсан Жогорку Кеңештин 2 жолку төрөгазы Нурланбек Шакиев. Сени иниң менен мен мамиле кылышып жүрөм. Анын бир да жамандыгын көргөн эмесмин. Бирок сенин ким экендигиңди мен өтө жакшы билип бүттүм. Ушул ким кандай бир баш көтөргөн адамдар болсо, Ташиев менен мамиле кылдырбаш керек, сенин максатың. Мамилени только мен аркылуу кылыш керек дегендей кылып жүрүп, бир топ аксылык балдарды дагы сен чаптырдың, сындырдың, каматтырдың. Ошолордун айында арасында мен деле бармын. Эми кимдир бирөөлөр аркылуу дагы бир нерсени жатырышың мүмкүн. Бирок Нурлан, мен сени бүгүнкү абалыңда турган убакытта эч убакытта жамандык каалабайын деген оюм болгон. Бирок эми ар кимден угуп, сенин айткан сөздөрүңдү уже жүрөгүмө батыра албай калдым, Нурлан. Балким сенин кооба устатың дейин десем, сен буга чейин Бакиевдин деле башын жеп тыңдагансың. Мына кече жакында Ташиевдикин деле жеп тыңдың. Нурлан досум, сага жаман сөз айтпайын десем дагы айтышка туура келди. Нурлан дос, бүт бардыгын өзүң жакшы билесиң. Эгерде кырдаалды да курчата турган болсоң, мен айта турган сөздөрүм көп. Сен могу 20-жылдарга чейин карапайым адам элең, кандайдыр бир кара светтеги БМВны алып, үй жайыңга туура бар эле. Тиги жакта Бакиевдин убагында алган жерлериңе салган үйлөрүң. Мындай кредит сыяктуу алып бир БМВ менен жүргөн жайың бар эле. 20-жылдан кийинки абалыңы мен көрө албай турган адамдар мен эмесмин, бирок Кудай таалам бардыгын ордуна коюп, бүгүнкү күндө сынап атат сени. Нурлан, бул элден алганың, бирөөлөрдү сындыргандарың, камчакеге көтүңү такап алып туруп, ар кимден алып койгон дүнүйөлөрүң сага жукпай атат. Аксыга Кербен шаарына кире берген жердеги бир арка курулуп турат. Ал арканы сен көтөрүп кетпейсиң, эл үчүн калды. Бул эмгегиңе рахмат. Бирок ошолорду каяктан алдың суммаларын? Айта берсе сөз көп. Бирок азыркы убактымда бираз мен тууралуу айткан сөздөрүңө угуп алып турган, чыдай албай кетип атып, эмоция калтырып, кээ бир сөздөрүмдү жоготуп атам. Нурлан, 20-жылга чейин ким элең бүгүн кандай миллионер болуп турасың? Азыркы Садыр Жапаровдун бийлигине мен суранып кетем. Нурлан Шакиевдин байлыгын, башкаларын, ушул кимдерди кызматтарга койгон, алар кантип барган, алар кече күнү ким эле, бүгүн ким болуп калды? Бардыгын тыкыр иликтеп беришиңерди суранам. Нурланбек, экөөсүңө мындан кийинки бар саламдарыбыз 4 жыл мурда эле үзүлгөнүн билем. Мунугу кечеги окуялар кандайча кызматтан кетип калганын өзүң жакшы билесиң да. Бүт бардыгы 75 аксакал дегендердин бардыгы сенин планың болгон, аны өзүң билесиң. Импичмент маселеси, президентке ишеним көрсөтпөй аны кулатуу, Ташиевди президенттикке аттандыруу, ага чейин Садыр Жапаров кулап кеткенде убактылуу президенттин милдетин аткарып калам, андан кийин маселени мен чечем дегендериңе бардыгыбыз билебиз да. Нурлан Шакиев аны карапайым эл деле түшүнүп турат. Жогорку Кеңештин азыркы кетип аткан депутаттары жөндөн жөн эле кетип калбай арызын жазып алып, мандатын тапшырып, ушулардын бардыгына өзүнчө чара колдонгула. Айрыкча менин жердешим Нурланбек Шакиевке чара колдонгула. Азыр муну Facebook'ка жүктөйм, түбүнө комментарийлерде пактакорлор да көп экенин билем. Ар нерсени жазып азыр мени төбөлөп тепсешин билем. Удум бардыңарды. Жаза бергиле. Бирок бул күндөрдөр өтөт. Кудай бардыгын таразалап турат. Калыстык гана болуш керек. Азыркы мен Жапаровдун бийлигинен мындай калыстыкты талап кылам. Көңүлүнө эч кимди карабаш керек, мыйзам чегинде бардыгы иш жүрүш керек. Мен бирөөдү жамандайын, каралайын деген оюм жок. Болгону бардыгы мыйзам чегинде күнөшкүлө. Анан мандатын тапшырып коюп, төрагалыгын тапшырып коюп эле кетип калса, бул менен бүтүп калды болбойт, урматтуу Садыр Жапаров. Камай турган адамы барбы? Камагыла. Булар деле бизди каматкан убагында бир убакыттагы ошол ата журтчу, райондогу координатору мен болгом. Мекенчилигинде да координатор мен болгом. Жыйынтыгында 1,5 жыл мурда сөйлөгөн сөзүм үчүн мен алып барып камашып туруп 3 жыл пробация бериш койду. Мен кайсы күнүм үчүн? Бул пробация дегениңер дагы баягы кегитегине сыйып коюп экен. Жыл албай калдым, кыймылдай албай калдым. Мен да бала чакам багышым керек, ээн эркин жүрүшүм керек эле. Мени бирөө сындап койгончу менен ушундай азаптуу тозоктуу күндөрдө калып калышым керекпи? Ушулардын бардыгына менин жердешим коңшу айылман болот. Аксыда Нурлан Шакиев күнөөлүү. Эгер дагы бир провокация жасап, аркы берки дагы бир нерселерин уюштурам десең, колуңан келгенин кыл, Нурлан. Мен сен менен до конца күрөшүп деле жүргөм, күрөшө берем. Мен муну бийликтен же башкадан мыйзамды сыйлайм, конечно. Бирок коркуп кала турган адам эмесмин. Кудайдын алдына барганда дагы экөөбүз эзептешебиз. Нурландын тарапташтары, эми алар калбай деле калган болушуңар мүмкүн. Түшүнүү менен кабыл алгыла. Нурландын ачыгын айтайын, адам эмес. Ушуну билгиле. Сөз болгон жокко. Бир тууганы мынакей Шайырбек Ташиев
12 milyar so'm sostoянием бар dedi. Bu 138 milyon dolar деген söz. 138 milyon dolar. Uağında Tekebаев kıyqırып çıktı ele. Атамбаев наялы мұғайлым бол іште 3 milyon dolar состояние көргөздү президент болгондон кийин деп. 3 milyon dolar кошондой болгон. Бүгүнкү күндө Камчыбек Ташиевдин бир тууганы депутат эле болуп жүрүп 138 milyon dolar көргөзүп атат. Бул не ачыктан ачык бир коррупция кылган, ачыктан ачык иш жасаган, бирдеке кылган үчүн 138 milyon dollарды көргөзүп атат. Кече Ошто болгон чоңулакта баласы Таймураз вертолет менен учуп барып атат. Ошол убак башталып бүткөнгө чейин кортеж менен келип, 4-5 машина менен келип ал вертолет конгон жерден бери. Ал жерде келип улам Таймураздын аты чыгып атат, акча сайып атат, салымдарга 100 000 сом деп атат. Мунун баары чектен чыгып кетти. Садыр Нуркожоевичтин балдары ошентип кутурган жок. Бир туугандары депутат болгон жок. Анча акчасы бар экенин айткан жок. Эми Сайырбек Ташиевке бир чара колдонбосо 138 milyon dolar деген укмуш акча. Буга да иш кошкозо болот. Уят болсо өзү депутаттыктан да кетип калса болмок. Эми эл унчукпайт экенде отуруп жей беришеби? Эл сүйлөйт, уктуу эл айтат. 138 milyon dolar эмес 138 milyon сому барлар бизде миллионер азыр. Бизде миллионер, долларовой миллионер ушулар. Эми ошончо акча элде жок экен, карапайым элде жок экен. Анан бирдеке болсо эле дозун сатты, дозун жумуштан алды. Садыр Нуркожоевич дозун тандаган жок. Садыр Нуркожоевич 7 milyon элди тандады. Ал дозунду сактап калдым деп атат. Ошондой балиядан тегерек четти, чөйрөсү, достору, бир туугандары 138 milyon dolar ал дагы жашырып айткандагы болуш керек. Андан да көп состояниеси болушу мүмкүн. Буга чара колдонуш керек. Мынакей карьерлерде болсо гектарына 30 000 доллардан деп аларды күрүштөп, аларга бир счетторду көргөзүп, нога которосуңар деп. Ал мамлекеттик счетпу, кайсы счет? Эми эл тараза, эл сынчы дейт президенттин кылган эң туура. Өзү дозуна дагы, бир тууганына да, баласына да карабаш керек. 7 milyon эл турган жерде муну карабайт. Умар Разиялуу Анху деген өзүнүн баласын ташбаранга алып өлтүргөн. Анан каерде болсо адилеттүүлүк болбосо, мындай кризис, дүйнөлүк каатчылык, дүйнө соо болбой турган убакта мындай үйлөрдү салып берип атып, үй жокторго шаарды кандай кылып жасап атасыздар, көрүп атасыздар. Эми ушундай бирдеке кылайын деп аткан убакта дозу да жакшынакай туруп берсе болмок.